Саламатсыздарбы? Павлония жосы куддарана кызыгуучулар. Мен Өзгөн районунун Кошкоргон деген айылынан Махаматжан деген аксакал Павлонияларды өстүрүп, тактай кылып, тилдирип, бурус кылып иштетип баштаптыр. Ошол жерден мааларды ала келдим. Азыр мен бул роликти тартып жаткан себебим көпчүлүк ишенбейт. Павлония тез өсүп кетет дагы, бат өсөт. Аны строй материал абдан жумшак болуп калат деп. Ошону азыр мына эки дөңгөчкө коюп, үстүнө 100 кг груз коем. Канчалык көтөрөт, канча груз көтөрөт, ошону көрсөңүздөр болот. Бунун тактайын 3 сантиметр калыңдыгы көрдүңүздөрбү? Жерде 3 тактай турат. Бул Павлония, бул сосна, а бул Павлониянын бурусу. Бурусу. Мен бурусун эмес, тактайын көрсөтөм сиздерге. Койдук. Эми карап туруңуздар. Кирияларды коюп туруп, анан кийин мен сиздерге салмагын көрсөтөм. Байрақ коелу. Көрдүңүздөр. Тигинде да бир груз бар. Бул рейс. Салмагы 20 килограммдан оорураак. Рейс да коелу. Көрүп турасыздар, канчалык жүк көтөрүп атат. Так, кичине оң жагыраак жылдырабыз. Эми эсептейбиз, караңыздар. 16 килограмм, 24 килограмм, 24 килограмм, 16 килограмм. Бул рейс 20 килограммдан көп чыгат. Бирок 20 да эсептеп кое берели. Ошондо караңыздар. 100 килограмм салмакты көтөрүп жатат. 3 сантиметрликте, сантиметр калыңдыктагы Павлония тактайы. Буну мен айтайын дегеним, Павлонияны тигип болгону 5-6 жылда иштетсек болот. А так бул 4 жылдык Павлониялардын тактайлары. Мен эмнеге айтып кетем? Терек тигип 15-20 жыл күтпөстөн Павлония тигип 5-6 жылда иштетсеңиздер болот. 3 сантиметр тактай ушунча көтөрүп аткан болсо, мен мына бурус канча килограмм көтөрөт, мен аны айта албайм. Помощниким келсе, то есть шериктерим, мен 2,24-тү көтөрүп колума кармап туруп, ана буруска чыгам. Мен салмагым 98 килограмм. Аны кийинки жолу тартып сиздерге көрсөтөм. Чыгса Павлония куддарага жакшы буюм болот. Тигип айылдарга, строй материалга 4-5 жылдын ичинде иштетсек болот.